Мен Нурматова Асема. Кимсан Ботабекова атындагы номер 4 жалпы билим берүүчү мектеп мекемесинде окуйм. Биздин мектеп Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн Куршап айылынын алгы айылында жайгашкан. Мен мектепте сабак учурунда 8:30дан 1:30га чейин сабакта болуп, сабактан тышкары кол өнөрчүлүккө, ыр жазганга убактымды Мен бүгүн сиздерге синтетика жүндөн гүлдөрдү жасатып көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге кийиз, кийизден материал жана мындай губка керектелет. Биринчи гүлдүн сүрөтүн мындай материалга тартып аласыздар дагы. Ийне менен мунун ичине батырып чыгабыз. Баары жөнөкөй. Өзүңүздөр да жасап көрсөңүздөр болот. Биздин 5-класстан баштап кол өнөрчүлүк сабагына киргенден баштап дайыма сабактан кийин ушул эжеке үйүнө кетпей, мен үчүн өзүнүн алтындай болгон убактысын бөлүп, ушуларды үйрөтүп келет. Көбүнчө кыргыз улуттук эмелерин, орнаменттерин көбүнчө жасайбыз. Оймо чиймелерди, боз үйлөрдү. Сүрөттөрүн өзүң тартасың? Ооба, сүрөттөрүн да өзүбүз тартып. Кыздарга көбүнчө кол өнөрчүлүк көп жардам берет деп ойлойм. Анткени чоңоюп калганда, университетке окууга өткөндө да бул көп жардам берет. Коомдук иштерге көбүнчө активдүү катышкан окуучуларга көбүнчө жардам берет деп ойлойм. Конкурска былтыр Өзгөндө кыргыз улуттук аспаптары боюнча эмеге барып келгенбиз, конкурска барып келип, грамота алып келгенбиз. Ушул мен жасагандар боюнча алып орундарга ээлешип келдик. Көбүнчө мен маанайым жок болгон учурда жакшы иш кылам. Маанайым жок, капаланып отурганда ушуларды жасап отурсам, өзүмчө настроенияларым көтөрүлүп, жакшы маанайда болуп калам. Телефонда өз убактысы менен эле кармайм. Көбүнчө пайдалуу нерселерге, ОРТларга даярданып, көптөгөн курстар менен. Мынакей бул жерде көрсөңүздөр болот, биз гүлдөрдүн формасын чыгарып алдык. Эми биз жалбырактардын табактарын жашыл кийиз менен жармаштырабыз. Бул нерселерди жасаганда мен аябай мындай тынч болуп калам, жан дүйнөмө салып, өзүмчө башкача ощущенияда болуп, жан дүйнөмдү салдырып, көбүнчө мен капа болгон учурда ушундай нерселерди жасасам, жан дүйнөм тынчалат. Бунун пайдалары боюнча айта кетсем, пайдалары аябай чоң. Ал эми кыз балага деле өнөрлөр ашыкча кылбайт деп ойлойм. Болушунча жакшы иштерди үйрөнүп, тил үйрөнүп, кол өнөрчүлүктөр менен үйрөнүп, чоң салымын берет деп ойлойм. Бардык кыздарга сунуштайт элем, ушундай кол өнөрчүлүк нерселерди үйрөнүп алсаңыздар аябай жакшы болот. Мынакей биз аяктап калдык, көрсөңүздөр болот. Мен бул жерде сиздерге гүлдөрдү чагылдырып бердим. Кызым
зирек, бул кичинесинен аябай кызыкчу эле. Бизде кружок деген болчу эле. Ошо кружокторго тынбай катышат. Анан технология деген сабак киргенден баштап эле ушул кыз ушуга аябай кызыгып, ошо жөндөмү бар экен, өзүнүн арагы зээнде бар экен, ушуга окшогон нерселерди жасаганды үйрөнүп атат. Азыр көзүңөр менен бардыңар, көрдүңөр, ушул нерселерди жасады. Эми биз муну ороюбуз. Бул чий деген болот. Ороп бүтүп, муну жип менен эки жагынан байлайбыз. Байлап туруп, буга биз кайнак суу куябыз. Кайнак сууну куюп, 2-4 балага эки жагынан тарттырабыз. Анан бул кадимки эле кийиз болуп пышат. Андан кийин алып, анан ушул нерселерди кийиз болуп калат. Ошон үчүн кыргыздар эч качан жүндү ысырап кылган эмес. Андан кийин кыргыздар баягындай материалдарды дагы ысырап кылган эмес, билесиздер. Курактарды жасаган. Кичинекей материалдан түрдүү оюмдарды жасап. Мына кызга мен 8-класста үйрөттүм эле, кружокко катышат эле. Технология сабагы болбосо дагы эжеке мен үйрөнүшүм керек деп келип ушуну токуган. Андан кийин мынаны үйрөнгөндөн кийин эле муну мындай кылып, сонун кылып токуган. Бул крючок деп коет. Ушу менен бул унутулуп кетпей атат. Ошон үчүн мен окуучуларга үйрөтүп атам. 5-класста биринчи бизге кол өнөрчүлүк сабагы киргенден баштап эле мен кызыгып баштадым да, бул нерселер кандай жасалып болду экен, эмнелер кетет болду экен деп. Бул эжекем мага алтындай убактысын бөлүп, сабактан кийин калып, ушуларды үйрөтүп, ошол эжекенин жардамы менен кызыгып кеттим. 1% талант, 99% аракет дегенге мен азыркы учурда аябай ишенип турам. Анткени биздин эмеде каныбызда мындай кол өнөрчүлүк менен алектенген адамдар жок болгон үчүн мен өзүм аракет кылып ушундай иштерге кызыгып кеттим. Бул бизде кыргыздын жайлоосу. Мен көбүнчө акындардын чыгармаларынан окуп калганда жайлоолорду элестетип ушуларды жасайм. Жайлоого барганда ар бир эле адам ден соолугу жана ички жан дүйнөсү эс алат деп ойлойм. Ал эми бул жөнүндө айта кетсем, бул көгөр, буга илгерки ата-бабаларыбыз кымыз куюп ичишкен. Бул болсо кыргыздын улуттук оймочу чиймеси болуп эсептелинет. Буну көбүнчө боз үйлөрдүн тыштарына, паластарга, килемдерге түшүрүшкөн. Кыргыздар көчмөн калк болгон үчүн ар дайым өздөрүнө боз үйлөрүнө алып жүрүшкөн. Ошол үчүн мен ошол убакты элестетип боз үйлөрдү чагылдырдым. Бул жерде болсо көчмөн калк кыргыздарды чагылдырганын көрсөңүздөр болот. Кыргыз үйлөр. Илгери адамдар бир жерден бир жерге көчүп барып, ушул кыргыз үйлөрдүн жардамы менен жашашкан. Суулукта үшүсө дагы үшүгөндөрүн башка адамдарга билгизбей, өзүнүн Кыргызстанды сактап калыш үчүн боз үйдөн боз үйгө көчүп жашашкан. Мен Нурматова Асеманын класс жетекчиси болом. Нурматова Асема жаш кезинен бери таланттуу, өтө активдүү кыз. Коомдук иштерге, класстан тышкаркы иштерге аябай активдүү катышат. Сабактардан сырткары бул окуучу кружокторго катышат, кол өнөрчүлүк кружокторуна катышат. Нурматова Асеманын эң сүйүп окуган предмети бул адабият. Адабият сабагынан аябай активдүү, өзү ыр жазат, көркөм окуйт. Кыргыз тили жана адабият мугалими Мамасатова Кулукна эжекени күмөр туткан кыз. Бул кыздан биз келечекте чоң үмүттөрүбүз бар. Ыр жазганга көбүнчө кыргыз тили адабиятчы мугалими Мамасатова Кулукна эжекенин салымы чоң. Балким ал эжеке мага мындай сабак өткөндө мен ыр жаатына кызыкпайт болчумун. Кыргыз адабият сабагынан көптөгөн чыгармаларды окуп, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмоновдун чыгармаларынан окуп, мен да ушулардай болуп таанымал адам болсом деп ниет кылып ыр жазып баштадым. Бул биринчиде турган гүл менин кол эмгегим менен жаралган гүл. Бул гүл Баткен облусунда жайгашкан Айгүл гүлү болуп эсептелет.
Экинчи сүрөттө болсо бул жылуу жана муздак боектор деп, боектор экиге бөлүнөт, муздак жана жылуу болуп, ошону чагылдырып бергем. Үчүнчү сүрөттө болсо бул күнөстүү жаз. Кыш кетип баштаганда бизде жаз келет, ошону чагылдырып тартып бергенбиз. Мына азыр дагы аба ырайы ошондой болуп турат. Ошону көрсөңүздөр болот. Бул биздин мектеп, көрүп турганыңыздай, биздин мектеп жаңы эле курулуп бүткөн, курулуштан чыккан. Биздин мектеп аябай сонун, мугалимдери дагы окуучуларына өз балдарындай мээримдерин берип, сабак өткөрүшөт. Бул жерде биздин китепкана. Бул болсо биздин мектептин китепканасы. Бул китепкана окуучуларга көптөгөн пайдасын тийгизет. Мен да бош убактымда келип, көптөгөн китептерди алып, өзүмө керектүү маалыматтарды алам. Азыркы учурда мен кол өнөрчүлүккө кызыгып кеткендин себеби ушул китеп жардам берет. Ушул китептен көптөгөн идеяларды алам. Ушул китептен көптөгөн сүрөттөрдү көрүп, ошол сүрөттөрдү кийиздин жардамы менен башка адамдарга көрсөтүп берүүнү кыялданам. Мен ыр жазып баштаганым 5 жылдын жүзү болду. Мен 5 жыл мурун атамдан айрылганда биринчи өрүм жазгам. Азыркы эле сизге аткарып берген Ата кеме деген чыгарманы. Биринчи жазган чыгармам ошол болгон. Канчалык жаздың? Бул убакка чейин 10дон ашык чыгармаларды жаздым. Азыр сиздерге Кеттиң дебе деген чыгарманы окуп берип койсом. Кеттиң дебе. Балким эми сен үчүн мен жаманмын. Сүйүп күткөн бир ушундай адаммын. Бакытыңды башка менен тапсаң да, сүйүп жүрөм мен ушундай жаманмын. Даянсыз кеткен дебе жаныңдамын. Узабай гүлдөр өсчү багыңдамын. Көрүнбөй ыраактарга кеттиң дебе, көңүлүм өзүң менен кетти бүгүн. Даянсыз кетти дебе чөкпөгүнүң. Жашырып көз жашыңды төкпөгүнүң. Кыялданып алыстарга кетти дебе, кыялым өзүң менен кетти бүгүн. Даянсыз кеттиң дебе көңүлдөмүн. Сүйүүнүн колу жетпес төрүндөмүн. Жолукпай ыраактарга кетти дебе, жөн гана кээде сага көрүнбөймүн.